Жаштардын санарип көндүмдөрүн жогорулатуу үчүн Маданият министрлигинин Жаштар саясаты башкармалыгы келечек платформасы менен биргеликте санарип инсан долбоорунун алкагында атайын окутуу семинарларын өткөрүштү. Иш-чаранын максаты жаштар менен аялдарды социалдык түйүн аркылуу иш менен камсыздап, алардын санарип көндүмдөрүн жогорулатууга багытталган. Мунун негизинде 7 облуста атайын 2 күндүк окутуу семинарлары өтүп, ага жалпысынан 200дөн ашык катышуучу катышкан. Долбоор 1 жыл мурун башталган болсо, бүгүнкү күндө ушул жалпы өлкө боюнча бүт аймактарда ушундай санариптик көндүмдөрдү, окутууларды өткөрүп жатабыз. Бул окутуунун негизги максаты ушул деги эле жаштар, жалпы кыргыз жарандары ушул санариптик көндүмдөрдү же болбосо санариптик багыттарды өздөрүнө баягы үйрөнүп алуу. Жалпы өлкө боюнча бүт облустарда, райондордо бул окутуулар өткөрүлүп жатат. Бүгүн ушул акыркысы болуп, жыйынтыктоочу болуп, ушул Бишкек шаарында бул иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Ааламдашуу доорунда санарип тез өнүгүп жаткандыктан жаштар учурдун талабынан артта калбоосу маанилүү. Ал үчүн социалдык түйүндөрдөгү баракчаларды туура алып барганды билүүсү кажет. Андыктан санарип инсан долбоору боюнча өтүлгөн семинарларда 14 жаштан 28 жашка чейинки улан кыздар билимин өркүндөтүшкөн. Аталган долбоорду ишке ашырууда 7 облустагы 10 локация белгиленген. Жеринен өткөрүлгөн семинарларда жаштардын санарип көндүмдөрүн өздөштүрүүдөгү билими жетишсиз экени байкалган. Алар башка, бирок эң негизги белгилеп кетчү нерсе ушул жаштардын түшүнүгү, ушул санарип каражаттарды кантип колдонсо болот деген түшүнүк албетте жетиштүү эмес экен. Жеринде көрүп келдик, бирок кызыгуусу абдан чоң, кызыгуусу абдан күч. Албетте бул жакта биз жаштарды гана эмес, ишкер айымдарды да камтыганга аракет кылдык. Ушундай бир тенденцияны көрө алдык. Ошо жаштар тезирээк, өзүбүз билебиз, тезирээк кабыл алат, көрөт, бирок ошол эле учурда дагы ушул белгилеп кете турган биз биринчи күнүндө өтүп аткан мисалы үчүн социалдык тармактарды же болбосо мессенджерлердин көптөгөн функцияларын билишпейт экен. Сабак учурунда теориялык маалымат менен чектелбей практикага басым жасалганын айтат. Айрыкча уюлдук телефондогу WhatsApp тиркемесиндеги бизнес аккаунтту колдонуу ыкмаларын үйрөтүү менен жергиликтүү ишкерлердин иши жеңилдегенин кошумчалады. Деген менен Кыргызстанда кыргыз тилдүү контенттин жоктугу да негизги маселелердин бири дейт интернет коомунун кыргыз бөлүмүнүн жетекчиси Талант Султанов. Эң биринчи максатыбыз бул ушу маалыматтын баардыгын кыргыз тилинде кылуу. Анткени интернетте карап көрсөк, 90% маалыматтын баардыгы орус тилинде же англис тилинде. Бирок бизде региондо жашаган жарандарыбыз суранат, биздин кыргыз тилинде маалымат керек деп. Ошондуктан биз ошо She-Starts организациясы менен кыргыз интернет бөлүмү чогуу иштеп, Кыргызстандын ар бир регионуна барып, ошо санариптик маалыматтарды бөлүшүп, тренингтерди өткөзүп жатабыз. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет аркылуу санарип инсан долбоорун жайылтуу орун ала берерин кошумчалады. Ал эми бүгүнкү окутуу семинарын Нургүл Калиева Инстаграмдан окуп катышуу үчүн атайын Ысык Көл облусунан келген. 50 жаштагы Нургүл Калиева социалдык түйүндөрдү жакшы өздөштүрүүгө кызыккандыктан бул сабакка катышууну туура көргөнүн айтат. Соц тармактар менен иштеген туризм боюнчачы ошол кызык, соц тармактар менен иштеген YouTube ошондо эми ачкым келет канал, анан эми TikTok'ту кантип колдонуш керек билбейм. Анан ошо Instagram'ды деле жакшы билбейм. Ошолорду үйрөнүп, анан кызым үчүн. Кызым жашы 18'de. Анан кызымдын жанында мен дагы современный мама болгум келет. Мама ты отстала деп айтпасын деп. Санарип инсан долбоорунун жыйынтыктоочу соңку тренинги Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын жаштарынын катышуусунда өттү. Иш-чарада окутуу санариптик экономика секторунда жаштарды жана аялдардын билим деңгээлин жогорулатуу менен биргеликте жарандардын бакубаттуулугун өркүндөтүү туурасында өтүлдү. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Нью ТВ.